Assalamu alaikum урматтуу достор. Сиздерге өтө бир сонун нерсени бөлүшкүм келип турат. Азыр мен субханалла дейм. Менин аркаман сиздер дагы субханалла десеңиздер пайдасын билесиздер, ошондой эле түшүнүктүү болот. Субханалла, дагы бир жолу субханалла, дагы бир жолу субханалла. Бир күнү мечитте, Бишкекте бир мечитте отурдук. Абдулхамид деген агайыбыз, устазыбыз ушундай баян айтып отурду дагы, бизди мындай карап туруп субханалла деди. Анан айтты, бар жоңуздар эми субханалла деңиздер деди. 30-40 чактуу адам отурат элек, бар жогубуз субханалла дедик. Десек айтты, менин бейишиме 30-40 чактуу дарак тигилди, ал эми ар бириңиздердин бейишиңиздерге бирден дарак тигилди деди. Себеби мындай хадис бар эмеспи? Ким бир жолу субханалла десе, анын бейишине бир дарак өсөт, анын көлөкөсүн ушунчалык бүлүк аттагы 100 жылда чуркап басып өтө албайт. Ошол сыңарындай достор, көрүп аткан туугандар, мен билбейм канчаңыздар көрдүңүздөр, канчаңыздар көрсөңүздөр субханалла десеңиздер, менин бейишиме ошончо дарак тигилди, ар бириңиздердикине бирден тигилди. Айтайын дегеним, башка бир туугандарга субханалла, алхамдулилла, аллаху акбар деп бейишиңиздерди бакка толтуруп алыңыздар. Себепчи болуп калыңыздар туугандар.